Assalamu alaikum dostlar. Саламатсыздарбы? Биздин катталуучулар. Достор, мына биз ушул досторум душмандын чоң кичи болгондой, ушундай досту дагы чоң кичи болбойт. Бул жерде мен ушул спорт клубда машыкканда жаш кезимдеги бардык досторум, агайындыларым бардыгы тааныгандар болсо комменттерди жазгыла. Ар түрдүү улуттун өкүлдөрү, ар түрдүү менталитет, маданияттын өкүлдөрү отурат, ар түрдүү жерден келип, ушундай бүгүнкү күндө бири-бири менен агайынды дос болуп, ушундай чогулуп турабыз. Бул видеодо алганда негизги максаты эмне? Бул чогулуштар, ар түрдүү чогулуштар бар. Мына көрүп атасыңар, дастурконда эчтеке калган жок мына. Жеп бүтүп, ушунча сүйлөшүп, ушу гапыбыз дагы түгөп атат. Биз ошо жарык деле келгенбиз, азыр куфтанды окуп чыгып, мына дагы эле сүйлөшүп отурабыз. Анан ар бир чогулушта достор менен сүйлөшүп отурганда, кээ бир чогулуштарда бир адамды оозун ачырып коеюн, же болбосо бир таң калып калсын чогулуштагылар деп, ушундай бир сезимдер менен ойноп калат да адамда. Бирок мен ушул досторум менен, ошо агайындылар менен ушундай нерсени сезбейм. Бири-бирибизди сыйлап дегендей, бири-бирибизде кандай гана тил болбосун, ушул каалагандай ушуну түшүнүп кете беребиз. Эң негизги нерсе биримдикти Аллах сүйөт дейт. Ушул биримдик жүрөгүбүз менен биримдикке жетишкенбиз. Аллахка шүгүр, ушул биримдик мындан ары дагы уланып турсун. Анан бул жашоодо кандай гана улут болбосун, кандай гана жерде жашабайлык бул калып кетет. Бирок биздин ушу жүрөгүбүздөгү жылуулугубуз жараткандын алдыга баргыча түбөлүккө чейин жашайт, жана ушул гана калат. Биз бардыгыбыз ушул жерде Садык Давытовичтин, Сабиров Садык Давытович Кыргызстанда кызмат көрсөткөн ушул машыктыруучунун шагирттери жана Таймурат спорт клубунун тарбиялануучулары болуп, бүгүнкү күндө мына эң жаштары дагы 50-ге чыгып калды. Калгандары 35тен биягында. Андан кийинки муундар дагы ушундай бири-бири менен дос болуп, ушундай агайынды болуп жашасын, кандай гана жерде болбосун, бардыгы бири-бирин түшүнүп, ушу жүрөгү менен бир болуп жашашын каалайт элем. Ушул жерде жашагандар, тургандар достор 70% бири-бири менен мушташып, бири-бири менен ушул ар түрдүү бири-биринин ушу мамилесинин ортодогу чек араларды бузуп мамиле кылып, бүгүнкү күндө акыркы ушул адамдын ортосундагы жылуулукка чейин барган балдар. Мен дагы ушундай досторум бар экендигинен сүйүнөм достор. Силер дагы ушундай досторуңар барбы? Ушундай агайындылар барбы? Комменттерде жазгыла. Жана булар бардыгы Кыргызстандын кан кечип, ар түрдүү жерлерде ушу желегини көтөрүп, ушул мекенге кызмат кылган ушул спортсмен балдар. Кээ бирлери болгондо Барпынын намысын коргогон, Жалал Абад шаарынын, Сузактын намысын коргогон балдар. Достор, жазгыла комменттерде, силерде дагы ушундай достор барбы? Жалал Абадтан саламдар. Таныгандар болсо, шагирттер болсо, көпчүлүгү ушул жерде машыктыруучулар мына. Жакындан силерге тартуулайм. Эмгек сиңирге. Жаз дагы бир көрсөтөбүз. Бул жерде биздин устаздар дагы бар мына. Эмгек сиңирге машыктыруучу, Европа кетет. Бекзат. Старший тренер. Майлы, көрүшкөнчө достор.